Bizde asыл тұқым чарбаны түзүштүн максаты ушул элге ушул койду таратуу, Кыргызстан боюнчачы. Анан бул койду мисалы бизде жаңы түзүлүп келип аткан жаңы койду, жаңы чарбаны баштап аткандан мисалы чарбагерлер бар да. Ушуларга біз бул ала тоо парадасын мисалы базар баасында беребиз. Ошолор өнсүн, ошолор да бизге ошогон чарбагер болсун. Алар да ушул деңгээлге жетсин деп, буларды кымбат сатпастан, мисалы бир сатып алуучу келсе, мен ушундай чарба баштап атам, ушундай фермер болгум келип атат десе, биз ушуларды арзан баада, ошо базар баасында беребиз. Бул ушу Кыргызстан боюнча жайылсын, ушул ала тоо парадасы көбөйсүн депчи. Биз Асламбай жайлоодан келгенден кийин көбүнчө жашы чоңураак койлорду сатабыз. Жаштарын өзүбүз алып калыпчы. Анан сурангандарга ошол козуларды, быйылкы туулган козуларды, 6 айлык козуларды сатабыз. Эми булардын баасына келсек, коммерсанттар болот көбүнчөчү. Бизнес кылгандар болот. Олорго кымбатыраак болуп калат эми өзүн. Анан жаңы чарбагерлерге базар баасына ошо 20 миң, 25 миңден ушундай тегерегинде сатылат. Көбөйтөм дегендергечи. Эми базарда жайдары койдун баасы канча болсо ушул баадан берилет да. Бизде эми азыр Асламбай ушу токтогулдуктар көп болуп атат. Анан Нарындан, Акталадан ушул жактагылар эми чүй менен Асламбай чүй жактыктар көбүнчө азыр басым жасап атат. Бизге жылына 10-дон 15тен келип сурашат. Ушуларга биз арзан баада эле беребиз. Биз жылына бир 200дөй сатабыз. 200дөй эркегин сатабыз, 100дөй ургач сатабыз, 100дөй чоң кой сатабыз. Бул эми кой боюнча бул ала тоо койлордун биринчи ушу куйругу ушу чычагы менен салкам түзүлө болот да, бул асылып кетпейт. Анан жүн жагынан ушул. Азыр эми булардын тууган арык маалы, эртең булар оңолгондо жүнү түшүп калат. Анан булардын кулагы узун болот. Мына 18-20 тегерегинде кулагы. Сантиметр. Анан буну мына ошо мына элита деп комиссия урган монтировкасы. Анан булардын мына ала тоо деген таккан биркаларыбыз бар. Мына өзүбүздүн бирке, мына ошо немеден тагылган. Салмагы эми азыр тууган арык маалы азыр ушунда эле 80 килонун тегерегинде да. Артыкчылыктары эми бунун бою басты деле берки жайдар койлордон биринчиден чоң, экинчиден буттары, жиликтери келишкен. Ушул эми артыкчылыктары көз менен өзү бир караганда деле артыкчылыгы билинип турат да бул. Средний 50 миңдин тегерегинде болот да. Эми берки жайдар койлорду 25 миң, 30 миңден ашса албайт. Буларды любой адам 50 миң берип алып кетет да. Эми Аллага шүгүр, колдон келишинче эле ушуну саратканга, элге көрсөткөнгө, элге бергенге аракет жасап атабыз. Бирок биздин ушул 3 областтын, Курсан деген биздин жетекчибиз бар, Камбаралиевич. Ушунун башчылыгында 30-31 май күндөрү чоң ошто ипподромдо ушундай көргөзмө жасап атабыз. Ушул жерге элдер барып көрсө, ушу керек болсо алышат, барып ошо базар күнү барышып ушуларды көрүп эс алып келе турган немелерди, маданий нерселерди өткөрүп атабыз. 7 дубаны чакырып атабыз. Бияктан Өзбекстанды чакырып атабыз. Мурункусунда Россия, Азербайжан, Түркиядан келишкен. Казакстан, Өзбекстан келген. Эми мунусунда эле чакырдык. Эми Өзбекстанды эле чакырдык эми азыр. Азырча Өзбекстан ушу койлорду кылганга олар да кызыктар. Бизден мен өзүм личный Өзбекстанга кочкорлорду барып коюшуп атат. Коюшуп, ошо туулгандан кийин эле 3-4 айдан кийин бөлүп туруп, эми аларды эми башталды эми $1000 сатышып атат да. Биз эми асыл тукум боюнча мана кошну өлкөлөрдөн биз ойлойбуз, мен өзүмчө ойлойм, асыл тукум кой, мал, жылкы боюнча биз олардан кыйла эле астыракта кетип атабыз. Алар бизге кызыгышып атат.